Мына жерде 4 Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму койгон талаптарды биздин медицина кызматкерлери да сактоосу талап кылынат. Ага ылайык Евробиримдик уюму тарабынан Лейлек районундагы дарыгерлерге керектүү каражаттар жеткирилип берилди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму койгон талаптарды аткаруу менен тигилген момундай азыр кийип чыгышат. Мына биздин медиктерибизге бул Евробиримдиктин көрсөтүп аткан жардам. Бул деген эми Кудай бетин нары кылсын, эгер ар биринин ичинде момунтип эскертмеси, кантип кийип, кантип чечишкендери көрсөтүп коет. Дарыгерлер үчүн эле эмес, тамак-аш, азык-түлүк да жардам иретинде муктаждарга жеткирилет. Мындай жардамдардын алыскы Лейлек районуна жеткирилишине район акиминин салымы чоң дейт уюмдун өкүлү. Биз Лейлек районуна ошо коронавируска каршы күрөшүү боюнча бир каражаттарды алып келдик. Значит, спец халаттар, мына кыздар кийген формалар, камизондор, анан кийин дары-дармек каражаттары, маскалар жана башка. Андан тышкары жакырчылыкта, абдан жакырчылыкта жашаган адамдарга, үй бүлөлөргө тамак-аш, же болбосо жанагы постордо турган жарандарга, медицина кызматкерлерине, милицияларга, аларга дагы тамак-аш уюштуруп азыр таркатып атабыз. Лейлек районундагы дарыгерлер үчүн керектүү жабдыктар баары жетиштүү. Дарыгерлер жардамга колун сунган тараптарга ыраазычылыктарын билдиришти. Стандартка канчалык жооп берет билбейбиз, бирок азыркы күндө бул Евробиримдиктен келген о кийимдер, спец одеждалар, бет каптар, антисептиктер, средства для первой помощи бул деген бардыгы баягы стандартка туура келе турган эме. Сиздерге чоң ыраазычылыкты билдирип кетемин. Мындан ары дагы иштериңиздерге ийгилик болсун. Элибизде ушул илдет жок болсун, элибиз тезден тазаланып кетсин. Жан сакчыларынын коопсуздугу үчүн ар тараптуу камкордуктар көрүлүп жатат. Дарыгерлердин кийим-кечи коопсуздук каражаттары үчүн колдоо көрсөткөндөрдүн саны күн санап көбөйүүдө. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Болушуна акимиңердин салымы көп. Биз менен 5 жылдан бери чогуу иштеп